Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров. Бүгүн биз ошол эң чоң майрамыбызды белгилөөнүн алдында Евразия оюн-зоок паркын ачып жатабыз. Жаңы Кыргызстандын жаркын келечеги, үмүт тилеги бул биздин балдарыбыз. Балдарыбызга бактылуу балалык, таалим тарбия, татыктуу билим жана тиешелүү шарттарды түзүү аракетиндебиз. Бүгүнкү ачып жаткан паркыбыз ошол максаттарыбыздын бир бөлүгү. Шундан улам келе жаткан эгемендик майрамы жана анын урматына Евразия паркынын ачылышы менен баарыңыздарды чын дилимден куттуктаймын. Учурдан пайдаланып, эс алуучуларга кайрыларым, акысыз парк деп эле ашыкча пайдаланып, аттракциондорго зыян келтирбей, өз буюмуңардай колдоносуңар деп мен терең ишенемин. Бүгүнкү иш-чаранын урматтуу катышуучулары, Борбор калаабыз менен бирге өлкөбүздүн бардык аймактарын өнүктүрүүгө, элибиздин жыргалчылыгы үчүн шарттарды түзүүгө белсенип, болгон күч аракетибизди жумшап жатабыз. Мындай долбоорлор өлкөбүздүн, анын ичинде Борбор шаарыбыздын инфратүзүмүн жакшыртууга, шаар тургундарынын жашоо деңгээлин көтөрүүгө чоң салым кошот деп ишенемин. Ататүрк паркы дагы оңдоп түздөөдөн өтүп бүтсө, ал парктын аттракциондору да карапайым наристелерибиз үчүн бекер болот. Ал паркты, ошол парктын тегерегинде жашагандар жасап жатышат, чыгымдарын толук мойнуна көтөрүп алышты. Парктарыбызда балдарыбыздын күлкүлөрү жаңырып, жашообуз бакубат болсун, баш калаабыз күндөн күнгө жаркырай берсин. Оюн-зоок паркынын ачылышы менен дагы бир жолу куттуктаймын. Ак Жолтой парк болсун. Рахмат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Алена Игоревна, сиздерди паркты расмий ишке киргизүү үчүн баштоо баскычын басууга чакырам. От лица Российской Федерации, от лица нашего большого объединения, этот замечательный парк, парк Евразия, для того, чтобы в одной точке, и это, кстати, самое важное, это все построено на деньги частных инвесторов. Это самое важное. Люди сами вкладываются в такие проекты. И это значит, что у нас есть возможность для объединения. Это значит, что мы рядом. И самое главное, этот парк будет работать абсолютно бесплатно для детей. Парк будет круглогодичным, парк будет абсолютно бесплатным. Чтобы попасть в парк, нужно скачать наше приложение «Парк Евразия», пройти регистрацию и забронировать для себя место. Там есть раздел, в этом разделе вы бронируете себе QR-код и дальше по этому QR-коду проходите через турникеты. За безопасность отвечает система видеонаблюдения, служба охраны, пост милиция и медпункт.